Мамлекеттик иш-чараларга чакырган учурда келбеген ырчыларга чара көрүү керек. Нуржигит Кадырбеков. Ырчылар үчүн тойдон дагы мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек дейт Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков. Маданият министринин айтымында айрым ырчылар официалдуу кечелерге чакырганда тоюм бар эле деп баш тарткан учурлар болот. Мамлекеттик иш-чараларга чакырган учурда келбеген ырчыларга чара көрүү керек. Өзбекстанда эстрада ырчыларына лицензия берилсе ырдый алат, бербесе ырдый албайт. Ал эми Кыргызстанда андай эмес. Бизде эстрада ырчылары той бизнеси аркылуу каражат табат. Анткени лицензия берип, аларды мамлекет каржылоого күчү жетпейт. Бирок мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек. Себеби ушул мамлекеттин мыйзамы менен жашап, наам алып жатасың. Кээде ырчыларды анча-мынча мамлекеттик иш-чараларга чакырып калсаң тоюм бар эле деген ырчыларды дагы угуп жүрөм. Мындайга чара көрүү керек дейт Кадырбеков. Маалымат Булак, Элгезит KG. Анжелика Нуржигит Кадырбековдун сөздөрүнө жооп кайтарды. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков буга чейин мамлекеттик иш-чараларга чакырганда келбеген ырчыларга чара көрүү керек деген пикирин билдирген эле. Ал мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек. Кээ бир ырчыларды анча-мынча официалдуу кечелерге чакырып калсаң тоюм бар эле дегенин угуп жүрөм. Мамлекеттик иш-чараларга чакырган учурда келбеген ырчыларга чара көрүү керек деп белгилеген. Министрдин бул пикирине Анжелика төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Эми ырчыларды дагы жаңы министрибиз угуп койсун. Бир суроо: концерттик зал куруу планда барбы? Учурдан пайдаланып, өз оюмду жазайын. 23 жылдан бери эмгегиндин тарыхчысын ачып, бир грамота бербеген Маданият министрлигине мен дагы наразычылыгымды билдирип кетейин. Ырчылар арасындагы бир дагы мамлекет тарабынан өткөн концерттерге температура болсок дагы, жаңы төрөсөк дагы, COVID-19 болсок дагы чакыруудан калбай барып жатабыз. Керек болсо 15 жыл аралыгында чоңдор үчүн резиденцияга барып бир күндөп репетиция жана кезек күтүү ырдап келе жатабыз. Ыр жаздырганга же ошол эле жасанганга жетпеген акча төлөнүп калат. Анан албетте той багып келет бизде. Жеке концертке тааныш билиш аркылуу гана министрликтен келип, куттуктуу сөз айтып калышпаса, Айтор буга чейинки эки министр тең тойго кетип, маданият өкүлдөргө көңүл бурулбай калган учурлар жок эмес. Кечээ 20дан ашуун ырчылар эшикте суукта Маданият министрлигинин чакыруусу менен бекер ырдап колдодук. Бир сом эмес, бир стакан ысык чай уюштура алышпады. Мен кээ бир чыгармачылыктагы ага-эжелеримди көрүп кабыргам кайышат. Өз өмүрүн чыгармачылыкка арнап, тытынып, соода кылып, акча таап, ошол акчага ыр жаздырып келишет. Клип, костюм жайылтуу деген нерселерге укмуш көп акча кетет. Мунун баары чыгармачылыкка, угармандарына болгон сүйүүсү үчүн. Ал эми кыялданып жүрүп алган. Маданият отличниги эмне берет? 1% арзандатуу бир жерге берилсечи. Чара көргөндөй, мамлекеттик кызматкер болуп, айлык алып жатабызбы? Мамлекеттин же министрликтин каттоосунан тастыктоочу күбөлүк алыптырбызбы? Же маданият күнүңөр менен де бир куттуктоо кагазын беришиптирби ушул күнгө чейин? Ырчыларды чогултуп, жыйын өткөрүш керек деп ойлойм. Улуу муун ырчылардан, жаштардан байкоочу кеңеш түзүлсүн. Ачык иштеп, келишимге кол койдуруп, анан чараларды көрө бергиле деп жазат ырчы. Маалымат Булак, Аргумент KG.